Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаңы жазылган Конституциянын долбоорундагы адамдын укуктары, милдеттери жана эркиндиктерине багытталган беренелер боюнча сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто көз карандысыз юрист, Жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Эмилбек Эсеналиев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ушул алгачкы сизге берейин деген суроом, бул жаңы жазылган мыйзамдын долбоору менен азыркы убакта иштеп жаткан Конституциядагы баягы айырмачылыктар кандай экен? Бул адам укуктарына багытталган же жалпылап айтканда? Жалпылап айтканда, эми негизи мамлекетте биздин адамдардын укуктары мурунку Конституцияда жазылган болчу, азыркы Конституцияда жазылып атат. Мен салыштырып карап көрдүм, бул жерде көп эле айырмачылыгы жок. Укуктардын бардыгы тең мурункудай эле келип атат. Бул жерде кепки маселе президенттик башкаруу же болбосо парламенттик башкаруу болуп талашып турат да. Адам укуктары бардыгы тең жазылган, социалдык вопростор жазылган, бул жерде баягы кыскача Конституция кыскача жазылат да. Негизгиси мен мисалы үчүн бул адам укуктары боюнча эч деле көп айырма тапкан жокмун, колдойм. Эми булардын социалдык маселелери боюнча, ар кандай укуктар боюнча булар деген ички закондор менен баягы пособияларды, пенсияларды, айлыктарды көбөйтүү, асайтуу деген бул деген бюджетке карата кийинки процедура менен чечиле бере турган нерселер да булар. Негизи укуктары кенен адамдардын. Себеби ушул эле Конституция жазылып турат. Ушул мамлекеттин негизги түптөлүшү, байлыгы, ээси эл деп жазылып турат бардык жердечи. Элдин укугу болуш керек, негизи туура деп мен колдойм бул суроо боюнча. Анан ушул жаңы баш мыйзамдын экинчи бөлүгүндө мындай толук 23-чү беренеден баштап 65-чи беренеге чейин бул адамдын укуктары, баягы саясий, экономикалык жана социалдык укуктары бар экен, жана башка бир топ. Анан бул беренелер аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоосуна канчалык жеңилдиктер болот? Жаңы Конституцияда мен жогоруда айтып кеткендей, бул жерде укуктары бар. Кудай буюрса, бул жерде негизгиси жакшы иш жүрүп кетсе, мамлекет социалдык жактан өзүнүн бюджетин оңдоп, бутуна туруп жакшынакай болуп кетсе, ошондо бул маселелер мен ойлойм кезек-кезеги менен чечиле берет. Асайтуу, көбөйтүү боюнча элге эмне, элге деген өзүнүн укуктары болсо, кенен басып турушса, кенен сүйлөшсө, өздөрүнүн ой пикирин айтышса, кайсы мамлекет, кайсы орган болбосун, ошолордун бардыгын тең тыйы жок бул укуктадагы адамдардын ушундай кылууга. Сунуштар болсо айтсын, депутаттар бар ошолорго атайын. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттин жакшы бутуна туруп кетишине негизи басым кылышыбыз керек да. Эгерде бюджет эч нерсе жок болсо, кыйынчылык болсо, анда бул маселелерди айтканда деле көп нерсе чечилип кетпейт. А так укуктар бар негизи, чектелген эмес адамдардын укуктары. Анан ушул азыркы убакта иштеп жаткан Конституция же ушул 30 жыл аралыгында жазылган Конституциянын бул баягы көп иштеген жок да. Бул Конституцияны жазган адам өзүнүн кызыкчылыгына карап жазып алган да. Бул элдин дагы сынына коюлду, баягы канча бир топ аралык өттү мунун кабыл алуудагычы. Эми элдин добушуна коюлуп атат. Бул Конституциянын баягы алдыда иштеп кетиши кандай болот эми? Эми бул Конституциянын туура айтып атасың, бу жерде бул Конституциянын иштеп кетиши деген сөз, бул маселе туура да. Биринчи жолу Советтер Союзу кулагандан кийин демократия болду. Ошондо биринчи Конституцияны кийин акырын керекти ар ким өзүнө, ким президент болсо ошол өзүнө ыйгарып бурмалап отуруп бутап коюшкан. Конституциянын баркын жоготуп коюшкан, негизин маңызын жоготуп коюшкан. Ошол Конституцияда мурунку Конституцияга караганда деле көп нерсени деген кийин уже президентский Акаев, Бакиев кеткенден кийин уже парламентский өттүк. Парламентский деле ошондой болуп калды. Парламент деген негизи бул элдин өкүлү болот. Өкмөттүн алдында элдин жер-жерлерде көйгөйлөрүн алып келип туруп, ошол өкмөткө коюп, парламенттен мыйзамдарын туралап, тура кабыл алып бериш керек болчу да. Бул жерде ушулар ошондой болбогондугу үчүн элдин укугу бузулуп келген. Эл ошон үчүн нааразы болуп келген да. Эмне үчүн нааразы, эмнеден келип чыгат? Эл жакшы айлык албагандыгы үчүн, социальный вопростор чечилбегендиги үчүн, ошол жерде кээ бир жерлерде митингдер болгондо илгери деле ошолорго тыюу салып кубалап ар кандай разгонять эткендиги үчүн, жана площадь атылгандыгы үчүн ушунун баардыгын бирип келип элдин көйгөйү болду да. Мына элдин укуктары ошол жерде тебеленген да. Анда деле бирок ушундайлар бар болчу, эмедечи, Конституциядачы. Ошондой айырмалар бул жерде көп жок бул жагынанчы. Ошондой болбосо эле болду бул жерде. Мисалы үчүн ар ким өз жумушун аткарыш керек деп ойлойм. Президент президенттик жумушун аткарсын. Депутат депутаттын жумушун аткарсын. Министерство, ведомство, структуранын бардыгы тең өздөрүнүн жумушун аткарсын да. Ошондо жашоо жакшы кетет. Бул деген ар ким мисалы үчүн өткөнкү Конституция боюнча бул министерство, ведомствонун бардыгын тең президент муну башкарат, бул фракция муну башкарат, бул парламент муну башкарат деп бөлүп башкарган. Бул деген жакшы эмес да негизи. Эл деген өкүлү жок калган буга чейинкиде. Мен ушуну дайыма эле айтам.
элдин өкүлү депутаттар болуп айтылат. Жогорку кеңеш элдин угуп, көйгөйлөрүн угуп туруп ошону өкмөткө алып келип, парламентте карап, ошого тууралуу мыйзамдар чечмелеп бериш керек буларчы. Керек болсо кабыл алып бериш керек. Алар правленияга кетип калган, башкарууга кетип калган. Мына бүгүнкү күндө да ошол эле башкарууну талашып отурушат мындайча айтканда. Мен башкарам, мен алам, мен коем. Ушундай да маселе кыскача айтканда мындай. Ошондуктан бул жерде президенттин жумушун кылсын, башкаруучу башкарсын. Аны эл шайлап алып атат атайын. Мына могул жолда референдумга алып чыгып туруп мореке эл колдоп берди, мисалы үчүн президентский правление. Мен да мисалы үчүн аны колдойм. Президентский правление болсун. Депутаттык жумушун кылсын. Ошондо мен ойлойм, мамлекетке бир жакшы жылыш болот деп ойлойм. Элге да түшүнүктүү болот. Ким эмне кылат деген түшүнүктүү болуш керек да. Бул мамлекеттин башында турган президент болгондон кийин, значит, өзүнүн полномочияларын алсын, жоопкерчилигин алсын. Мурунку конституцияда элге эмне дагы түшүнүксүз болуп жүргөн. Көп эле айтылып жүрдү го. Мисалы үчүн чет мамлекетке барып туруп бир президент маселени чече турган болсо, келип жогорку кеңешке 120 депутаттын уруксаатын сурап, анан кайра барыш керекпи депчи. Жок, азыр андай эмес. Азыр деген сунуш киргизген укугу бар. Туура эмес көрөбү, сунуш киргизсин. Колдобой депутаттар колдобой койсун мисалы үчүн. Мына ушундай кыскараак жол болот да. Анан чаташып, талашып, тартыша бергенде жумуш да жүрбөйт, президенттик да жүрбөйт, ошол структураныкы да жүрбөйт, бардыгы тең деп ойлойм мен. Эми баягы кандай иш жасалбасын, сөзсүз түрдө баягы экинчи тарапта болот да, сын айткан тарап болот. Анан ошол азыркы баш мыйзамга дагы бир топ сындар айтылып атат, каршы болгондор болуп атат. Эмне себептен сиздин оюңузча? Себеби биздин эл жакшы эл. Ошол мыйзам мурунку конституцияны кабыл алганда парламентскийде отуруп, ошого көп эл мындай көз карашы кичине көнөтүштү да мындай. А негизи ошол эле парламентскийди кабыл алганда ушундай ызчы болгон. Анда да каршы чыккан президентский болуш керек, парламентский болуш керек деп. Анан кийин негизи бул жердеги маселе деген мен айтып кеттим, дагы бир жолу айтып коеюн, ошол эки сындар айткан кишилер ошого көнүп калган. Өздөрү деген ошол проектин жазышкан, иштешкен, ошону деген кабыл алдырып өткөрүшкөн. Анан алар дагы өздөрүнүн ушул биздин проектибизди иштеп кетсе экен, баягы то есть парламентский правление башкарып калса экен деген ой менен болуп атат бул. Бул негизи туура эмес деп айтам да мен. Негизи парламентский башкаруу деген бул туура эмес. Биз деген көпчүлүк эл ошол мыйзамды алып келгенде тигил мамлекет деп ар кайсы мамлекеттен, Европадагы мамлекеттердин ар кайсыларын алып келип туруп, аякта деле минтип өнүп кетти, анан жыргап кетти деп айтып чыгышкан. Бизде жыргаган жок, 10 жыл артка кеттик мынакей. Ошондуктан бизди тияктан алып келген алар эл деген башка, менталитет башка, алар кыргыз эмес, алар башка, алардын түшүнүгү башкача, алардын мыйзамга көз карашы башкача, кыргыздык башкача. Биз өзүбүздүн ичибизде жакшынакай конституцияны алып, жакшынакай президент шайлап, жакшынакай парламент шайлап, жакшынакай ордуна коюп туруп окат кылыш керек да. Ошондо оңолот деп мен көз карашым бар ушундай. Ушул коомдун аяр катмары катары бир аялдар менен жаш балдар кирет да. Ушулардын укуктары кандай каралыптыр? Аялдардын укуктары жакшы каралган. Мисалы үчүн бул жерде деген үйдү башкарууну, үйлөнүп башкарган баланы тарбиялоо, тигил бул үй бүлө куруу дегенде аял менен укугун тең деп койгон бул жерде. Аял менен укугун тең. Негизи бул жерде балдардын укугу дагы жакшы каралган. Бул деген эң кымбат баалуу нерсе адам үчүн, үй бүлө үчүн бала деп жазылган бул жердечи. По-моему 27-статьяда жүрөт ушундай депчи. Ошол балдарга дагы билим алууга, кийинки иштеп кетүүгө, анан жана анда арган инвалиддик эмнелерге өздөрүнүн социаль немелерин бардыгы тең эле мурункудай эле каралган. Адамдардын укугунда көп өзгөртүү жок бул жерде деп мен ойлойм да. Карап көрдүк, мындай жок деп ойлойм. Эми ошол баягы каршы чыккан тарап жактан көбүрөөк митингдер, пикеттер болуп атат да. Ага биздин карапайым элибиз да чыгып атат. Кандай чараларды көрсөк болот ушул жаатында? Мыйзам боюнча митинг кылганга элдин укуктары бар негизи. Бул конституцияда, тик конституцияда бар. Анан кийин өтө эле көп болуп кетти го. Көп болуп кетип атат. Эми ошол баягы мен жана айтып кеткендей, булар ошол баягы жанагы эле ошол мурунку проект инициаторлордун кылган иштери деп ойлойм мен, сөзүн ачыгын айтканда. Себеби ошолор тигинтелик, минтелик, бул туура эмес деп келип баягы эмеге кылып атышат да. Эл колдоп бергенден кийин мынтип кереги жок. Ошентип баштоорто эле элдин да мамлекеттин да баштоору бут тосуп иштетпей бирине бири. Ушинтип эле жүрө беребиз биз. Ошондуктан элге мындай кененирээк түшүндүрүш керек деп ойлойм мен. Эми ушул жаңы жазылган баш мыйзамдын долбоорунда бул депутаттардын дагы саны кыскарат экен да.
Баягы көз карашыңыз кандай? Бул туура эле нерсеби? Мен депутаттар боюнча көз кыскарат экен, булардын саны кыскарат экен дегенге мен туура эле көз караш менен карайм. Негизи бул жерде законодательный орган болгондон кийин булар ошол элдин көйгөйүн угуп, анан кийин законду бекитип аткандан кийин мынакей өтүп кеткен 6-сазып өтүп аткан депутаттардын кабыл алдык. Булар деген баланча мыйзам кабыл алдык деп отчет беришет. Негизи баягы жыл сайын, анан кийин баягы убагы бүткөндөн кийинчи. Бирок ошол жерде булар деген ошол мыйзамдардын кабыл алган мыйзамдар керекпи, керек эмеспи, туурабы, туура эмеспи, маңызы кандай деген маселеге эч ким көңүл бөлбөйт да. Булар деген туура эмес мыйзамдарды кабыл алып коюп атпайбы? Туура эмес мыйзамды кабыл алып коюп отчет беришет. Биз деген мынча мыйзам кабыл алдык депчи. Анын пайдасы барбы, жокпу? Сапатына эмес, санына көбүрөөк. Санына көбүрөөк берип атышпайбы? Отчет беришет го, убагыбызга барыбыз дегенечи. Анан негизи ар бир мыйзамга буларга дагы негизи сүйлөшүшпөйт. Өздөрү бири-бирин тиякта 5 мүнөттөн алардын убактысы бар да. Ар бир мыйзамды керек болсо 1 күн 2 күн отуруп жакшылап талкуу кылышып, жакшылап маңызына беришип, керек болсо кайра ошол юристтерге берип, керек болсо кайсы отраслда карап атса мыйзамды ошонун специалисттерине берип, юристтерине, ведомствого берип, алардын дагы эмелерин алып, анан кийин ошентип туруп кабыл алган жакшы деп ойлойм. А так санын эмес, булар сапатын эмес, санына качырып атат бүгүнкү күндө. Ушул Европаны карасак да, ошолордун баягы баш мыйзамында адамдын укуктары канчалык деңгээлде каралган? Биздики менен салыштырсак болобу? Европаныкын мен мындай ичине кирип толук билбейм, бирок негизи Европаныкы менен биздикин айырмасы деле жок. Бул мен жана айтып кетпедим башында. Европанын эли менен биздин элди салыштырбаш керек. Биздин мына мисалы үчүн жакынкы эле Россияны айталык, орус деп коелук. Мисалы үчүн орус кандай орус болобуз, образованиясы барбы, жокпу, каякта иштейт, эме болбойт. Биринчи келип туруп сүйлөшсөң, мыйзамды сүйлөйт. Не имеет право дейт. Кыргыз менен сүйлөшсөң, кайдан болосуң, каерден болосуң, атың ким деп биринчи биз ушундай менен кетебиз. Биздин мындай көз карашыбыз башкача да бар элечи. Бирок биздин эл жакшы эл негизи мындай. Бардыгын кенен түшүнгөн, тияк карын катнаштар жакшы көңүл бөлгөн, басым кылган эл бизде. Бирок ошон үчүн мен жана айтып атпайбы, мыйзамдарды өзүбүздүн ичибиздеги мамлекеттин, элдин менталитетин, ошол суверенный өзүбүзчө эме ачык мамлекет болгондон кийин кичинекей анча-мынча элдин түпкү историясын карап, мынтип акырын кичинекей ошолор дагы мынтип ошого жараша мыйзам кабыл алыш керек деп ойлойм. Конституция эң негизги мыйзам. Сизге эми эркин микрофон. Ушу конституцияга да кошулуп кете турган нерсе, жана айтып кеткендей, бүгүнкү күндө бардыгы тең эле мындай башкаруу болсун, тигиндей башкаруу болсун, бул тигин шайлайт экен, буну алат экен, анан кийин бул буга жооп берет экен деген маселеде, бирок элдин укугу бул жерде ушул жерде именно ушул темага туура келип атат, кичине каралбай калганда, элдин укугу деген бүгүн эл бардыгына тең ээ, бирок эч нерсеге эмес да, мындай түшүнсө болот. Эл бүгүн эч кандай көзөмөл жүргүзө албайт. Конституциянын 33-беренесинде мында деле 33-34-тө жазылып турат. Ушундай эле доступ к информации деген бар, алганга болот, бирок ал өзүнчө проблема да. Ошон үчүн мен бизде ушул жогорку элдик көзөмөлдүн коомдук бир эми үчүн биз ушуну уюштурганбыз, бизде ушундай сунуштайбыз. Элдик көзөмөл деген керек негизи. Элдик көзөмөл керек. Курултай болуп кирип атат го. Ал курултай деген негизи туура кирип атат. Мен деле курултайды колдойм. Курултайдын функциясы башка болуп атат да. А элдик көзөмөл деген мыйзам керек негизичи. Эл бир нерсеге мындай көзөмөл жүргүзүп, мындай бизде кичине ушул жерде бар да, мындай бир министрге берип коет, иште деп, иштегенден кийин аны алып барып туруп кийин премьер-министр болуп, алып барып камап, мында канча болуп жатат, камап коет, тигинтип коет, мынтип коет. Кыргызстанда төгүлгөн аяк толбойт деп. Аны ошону төкпөй эле татынакай окуткылса болот деген маселеде элдин арасында акылдуу, билимдүү мындай патриот кишилер көп да. Өкмөттөн каржыланбаган бир какой-то институт катары бул кириш керек деп ойлоп жүрөбүз да. Биз сунуштап жүрөбүз негизи. Муну биз ошол референдумга да алып барып сунуш киргизгенбиз, кагаз жүзүндө, түргүзүндө. Ушул да керек деп ойлойм да. Эл ошондо мындай тынчып, көңүлү бурулуп, мынакей президент дагы, депутаттар дагы мынакей народный контроль деген уюшкансыңар, институт барат, кайрылгыла, мына ошол жерде көзөмөл болсо, ушундай болсо мындай кичинекей деген маселе бар да. Бул эми өзүнчө тема негизи. Негизи ушуну сунуштай кетет элем да. Бүгүн бизде конокто көз карандысыз юрист, Жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Эмилбек Исеналиев болду. Вактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү көрсөтүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кездешкенче аман болуңуздар.